Ислам боюнча акчаны кантип келет? Кантип тапса болот? Касбул халал деп коет. Адалдан мээнет кылып акча табуу бул ибадат. Исламда жөнөкөй эле акча табуу деп элемтип эле бир чекеге коюп койгон жок. Буну ибадаттын ордун берди. Ким адалдан пешенетер менен акча тапса, мейли. Өнөрү бар, мейли дыйканчылыгы бар. Ошон үчүн сөзсүз исламда кесиптик керек. Динде кесиптик керек. Динде кесиптик керек. То есть кандай? Дин кесиптикке үгүттөйт. Диндин өзүн кесип кылып алба. Давай, мен сага намаз окуп берем, акча бер. Ороза кармап берем сенин ордуңа, акча бер. Жокса сүфтеп дем салып берем, ошо акча бер. Жаназаңа окуп берем, акча бер. Жок. Буну кесип кылба. Буну Алла үчүн кылып коюп таштап кой. А сен бул жактан кесиптикке үйрөн. Мейли мык какканды үйрөнсөң деле, мейли жокса сантехниканы үйрөнсөң деле, кандай болбосун сен бир өнөр ал. Бул кесиптик о пайгамбарлардан келген. Дауд пайгамбар, субханалла, пайгамбар дагы болгон, бадыша дагы болгон. Бирок ошол бюджеттин акчасынан жебейт эле өзү. Алла Тааладан сураган, я Алла, эл эмне деп ойлойт? Мага кесип үйрөт. Болду деп Алла Таала темир кесибин үйрөтүп койду. Темир кесибин, Дауд пайгамбардан калган темир кесип. Мына бардык мына стройканын баары темирси каяктан болот? Эч нерсе болбойт. О кишиге ошо темир как пластилин эле болот эле. Анан ошолордо жабдыктар жасайт эле. Үзөңгүлөрдү жасайт эле. Мына аттардын ээр токумдарды ошо темирге жана ошол жихадка, согушка катышканга өзүнүн ошол баардан корал жарактарды жасайт эле. Бирок ол мынандай кылат эле. Канча өзүнүн үй бүлөсүнө жетсе, ошончо эле жасайт эле. Келери кечке ошонун аркасынан жүрүп албайт эле. Зарылчылыкка жараша жасайт эле, калган жасабайт. Мына чекти үйрөтүп атат да. Канча сага керек, всё. Кара тормуз бер. Болбосо сени бул дүйнө сормо. Сен тартып кетет, аркаң кайтып чыга албай каласың. Ошон үчүн алымдар айтканда, дүйнөгө эми келгенден кийинче сөзсүз дүйнөгө аралашып жашамайынча мүмкүнчүлүк жок. Бул кеме океанда жүрөт, адам дүйнөдө жашайт. Бирок качан биз дүйнөнүн үстүндө турсак, анда Кудай кааласа жакшы жашайбыз. Кудай сактасын, сууну эгерде кеменин ичине кире турган болсо, анда өлдү. Бул дүйнө океандагы суу деген мисалын берип атат да. А биздин жашообуз кеме болуп атат да. Эгерде бул жүрөгүбүзгө кире турган болсо, кеменин ичине суу кирсе эмне болот? Чөгөт. Ошол бойдон кор болуп жок болот деген сөз. А сыртында боло турган болсо, керек. Себеп дегенде кеме сууда жүрөт, жердин үстүндө жүрбөйт да. Ошон үчүн бизде келгенден кийин сөзсүз дүйнөгө аралашабыз. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, кийинишибиз керек, жешибиз керек, турак жай керек, унаа керек, улоо керек дегендей. Ошон үчүн ушуну шариятыбыз адал жолун пайгамбарыбыз көрсөтүп койгон. Ким пешенетерме? Пайгамбарыбыз айтканда, адал эмгек менен тапкандан дагы андан адалыраак рызкы жок экен да. Мисалы кандай? Бирөө белек берди. Бул да адал сизге.